Мен кандай кылсам болот, мен иштейм, өзүмдү өзүм каржылайм, балдарымды кошуп каржылайм, эч нерсе менен иши жок күйөөңүздүнбү? Сен сулуу эмессиң дейт. Кандай бул төрөтүп алып балдарды, анан убагында өлүп талып, аркасынан жүгүрүп, сүйөм, күйөм деп, анан эртең сен сулуу эмессиң деп. Өзү мындай өчөр элдин эркектери аялдарынан ушинтип кынык издеп, айып издеп калат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, имам Муслим риваяткан хадисте: "Ма акраман ниса илля карим ва ма аханахунна илля лаим." Боло турган өчөр элдер гана дейт, өсөр эл гана. Мындай карим, жоомарт адам гана аялын сыйлайт. Ба чубакчада айтасыз эле, паскачы деп коет, бул тил байлыгы. Мындай битиреп өчө турган жаман коом аялын кордойт да. Өзүнө карап алсын. Айтыңыз, күзгө өзүңүздү бир карап алыңыз деңиз. Не өзү күн чүмпөө экен. Сен сулуу эмессиң дейт, семизсиң дейт, башка аял алам дейт, кээде урат, жини келсе эле сөгө берет, жашоом кандай болот? Азыр ажырашсамбы деп ойлоп жатам, кандай акыл айтасыз, эки кызым бар. Сиздин агаларыңыз барбы? Агаларыңыз айтыңыз, агаларыңыз сүйлөшсүн. Кандай бул унсабын жоготкон эркек? Бетине келип сулуу эмес деп атса, бул аял заты кандай болсо дагы, ал антип жан дүйнөсүн жаманбы, жакшыбы убагында сүйгөн, күйгөн. Анан бүгүн байкуш ошо семирип кетип аткан эмнеден? Күйөөсү карабагандан да. Аял киши эмнеден семирет? Көбүнчө аял киши ошол күйөөсүнө мээрим көрбөсө стресс айынан семирип кетет, Кудай сактасын. Айтып атасың да, мен кыздарымды өзүм карайм, өзүм каржылайм деп. Сиз агаларыңызды ортого салып маселени чечиңиз. Кичине мындай айбыгып корккон адам болсун. Кол көтөрүп атса, ал экинчини алып эле жарыта коебу, биринчисин карай албай аткандайын. Өзүңүздүн агаңызга айтыңыз.